эч нерседен коркпогула. Вакансия турабыз. Бүт эле илгеркилер, бүт хуже состав келди, айламайындар. Orta Aziyadagi yaratılışı koz, kem baylыгы мол, мал киндиктүү Кыргыз мамлекети Союздун кулашы менен өз алдынча эгемендүү өлкө болууга алгачкы кадамдарын таштады. Эгемендүү өлкөгө алгачкы президент болуу Аскар Акаевдин маңдайына жазылган экен. Ал алгачкы президенттик жолун жакшы эле баштаган. Кыргыз мамлекетинин кызыл туусу, гимни, герби кабыл алынды. Экономикалык көз карандылыктан чыгуунун алгачкы кадамы катары бул өлкөнүн акча бирдиги болгон сомдун кабыл алынышы болду. Ал кезде мына ушундай бир топ алгылыктуу иштер жүрүп жатты. Бирок ошол эле мезгилде жалпы элдин мүлкү болгон колхоз совхоздор, завод фабрикалар, бийлик чөйрөсүндөгү айрымчылыктардын жана Акаевдин үй бүлөсү аралашкан топтун колу менен акырында таланып, толонуп, таза жана калыс приватизация болбой, прихватизация башталып, алгачкы олигарх сөрүлөрдү пайда кылды. Ошентип, арам ойлуу бийликтин адамдары менен кландык башкаруучулар тобу алгачкы коррупциялык кылмыштарга баш оту менен кирип жатышты. Байыртан калыстыкты кас душманындай көргөн кыргыз эли аксыдагы 6 жарандын атылышы менен Акаевдин бийлигине каршылык көрсөтүү, элдик толкундоолорду жаратып, акыры анын бийлигин 2005-жылы 24-марттагы революциялык толкундоолордун жыйынтыгы менен Акаевди тактан кулатып, аны өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз кылды. Жаңы келген бийлик мурдагы бийликтин каталарын кетирбейт деген үмүт менен, элдин жашоо турмушун оңдойт деген тилек менен Бакиевке жана анын командасына ишеним көрсөтүшүп, президент кылып шайлашты. Бакиевдин бийлиги Акаевден ашык түшүп, үй бүлөсү жана баягы эле бийликтеги шулуундар менен биригип, эми жөн гана коррупцияны жоймок түгүл, Акаевдин мезгилинен дагы күчөтүп, нааразы болгон жарандарды буйрутма өлтүрүү менен, Ак үйдүн алдында тынч митингге келгендерди ок атуу менен 87 али муруту чыга элек жаш балдардын өлүмүнө алып келди. Журналист Павлюк жана Медет Садыркуловдордун дагы бир нече адамдардын табышмактуу өлүмүнөн кийин Бакиевдин бийликтен кетиши менен аны өлкөдөн качып чыгып кетишине себеп болду. Мына ушул тарыхый окуяларды баштан көрүү менен бийликке жарыбай кыйналган эл ошол кезде оппозицияда эл менен жүргөн Атамбаевке ишенип, анын бийликке келишине шарт түздү эле. Ал эми ортодогу убактылуу өкмөт деле элдин ойронун чыгарып, ош окуясында элдин тынчтыгын, ынтымагын сактап кала албады. Андан кийинки эл шайлаган Атамбаев да бийликтин аш малтайын чыгарып, таза бийликти түптөй албады. ГКНБга кайнесин, шоопурун аппарат башчысыга орун басар, жан сакчысын ички иштер министрлигине коюп алып, болуп көрбөгөн саясий репрессия жана өлкөгө келген инвестициялардан өөнөп бутап, чоң уурлуктарга жол берди. Эми чындап кыргыз элинин кыжыры кайнады. Кайрадан ушуларды шайлайлуу. Анда элестетип койгула, бул коррупция мындан да күчөйт. Ошого биз жол беребиз шайласак. А балдардын келечеги эмне болот? Ушундай парламент менен. Неберелерибиздин келечеги эмне болот? Парламентке жаңы, таза, ниети калыс, билимдүү, иштарман, чечкиндүү жигиттерди алып келиш керек. Бул 30 жылдык коррупциялашкан бийликти өз кызыкчылыктарына пайдаланып кала берүү үчүн Атамбаев амалкөйлүк менен бир караганда жоошмон көрүнгөн Сооронбай Жээнбековго өткөрүп берип, кой ташта туруп алып, аны башкара берем деген ниети бар эле. Толук 3 жыл жалпы эл бийликтен жакшы үмүт кылды. Чечкиндүү кадамдарды күттү. Бирок эл күткөн коррупция менен күрөш жартылыктуу жүрбөй, коррупциялык бийлик өзгөрүүсүз кала берди. Мына ушул революциялык кырдаал түзүлүп калган кезде кыргыз элине бороон кабарчысындай
кыйкуу салган Сыймык Жапыкеевдей жигит керек болуп калган эле. Дал ушул жагдайды Сыймыктын жүрөгү сезди дагы, ал кухнядагы элдин көйгөйүн жөнүндө түз берүүлөрүн баштады. Говорит и показывает кухня. Духуң аржытты, давай барыс жогорку кеңеш кетсин деп эме жазалык жанакындай. Жогорку кеңеш тарагыла деп барыс баннерлер жазалык. Эгерде барыңар бириксеңер, азыр могу байлардын баарын бактыртабыз бизде. Эчтеке болбойт. Бул призыв. Иш козгосоңор козгогула. Эчтеке бок билбеген бир академик, бул бир физик келди дагы. Келгенде ушу Жумалиев, Муралиев деген угуп алсаңар, Жумалиев, Муралиевтер булардын завод склады болду да. Ой, бүт сатышты, бүт. Өзгөчө ошол учурда кадимки Лениндин сөзү менен айткандай, учкундан жалын тутанат болуп, эл арасындагы революциялык кырдаал күчөдү. Элди кыйнаган бийликтин башында турган Сооронбай Жээнбековго болгон жек көрүү сезими жетер чегине жетти. Ошентип Сыймык Жапыкеевдин кухнясынан башталган жалпы кыргыз элинин көйгөйлөрү акыры келип Чоң Казат кыймылынын түзүлүшүнө алып келди. Чоң Казаттын Бишкек шаарындагы кеңсесине эл бардык региондордон агылып келе баштады. Жараткан Алла Таала, кудурети күчтүү Кудайым, жети кабар жер кырышын чексиз ааламды жандуу жаныстардын эгеси. Бүгүн ушул кыргыз улутунун, кыргыз эр адамат жигиттеринин чоң Казатка атканып, кыргыз улутунун, кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн жүрөгүнүн билегинде күчү бар, жүрөгүндө түгү бар, канжыгага башты байлап, улуттун кыркчылыгы үчүн ак менен кара ортонун жеңишиндегиге аттанган эр адаматтарга жардам өзүңдөн болсун жараткан. Сапаттуу жашоо жашайлык, жерибизге кызмат кылалык, сыймыктуу болуп жашайлык. Ишибиз дайым уюлсун, кут береке куюлсун, жашообузда тоскоол болбосун, кубаныч дайым коштосун. Ар дайым Чоң Казатка келгиле, биргелик, ынтымакта Кыргызстанды ушул жаман ылдыйга түшүп кеткен нерседен чыгып, даван соо чокусуна чыгалык, бийиктелик, элибиз ынтымакта биримдикте болсун. Амин. Ошол учурда бүт дүйнө жүзүнө бүлүк салган COVID-19 кара томоосу башталганда, волонтер ыктыярчылардын институту түзүлүп, Чоң Казатчылар алгачкылардан болуп, элге волонтерлордун жардамы менен оор абалда калган кыргызстандыктарга дары-дармек жана тамак аш таратып, элге жардам бере баштады. Ай сайын 12 миңден 24 миңге чейин бугоркерлик пакеттери таркатылды. Жалпы элдин аң сезимин ойгото баштаган Чоң Казаттын жетекчилерине карата ГКНМнын башчысы Опунбаев жана Ички иштер министринин жетекчиси Кашкар Жунушалиевтердин буйругу менен Сыймык Жапыкеевге жана дагы Чоң Казатчыларга кылмыш иштери козголуп, суракка чакырыла баштаган. Ошол эле учурда Абылгазиев башында турган өкмөт мүчөлөрү, саламаттыкты сактоо министри, премьер-министрдин милдетин аткаруучу Бороновдордун учурунда гуманитардык жардам жана акча каражаттарынын уурдалышы алардын көз жаздымында калган. Ошентип Чоң Казат кыймылынын мүчөлөрүнө артынан аңдуулар башталып, жалпы эле активдүү кыймылдын адамдарына күч структуралардын кысымы күчөдү. 5 часов допрашивали. Эми азыр эчтеке деп айта албайбыз тергөө жөнүндө. Бүгүн мына көчө биякта, НВДда, эртең сотто. Ушинтип эле сот эле болуп калды, андан башка мындай кол бошобой да ушундай болуп атат. Ал эми парламентте депутаттар Руслан Казакбаев. Азыр Кыргызстанда канча күндөн бери Чоң Казат деген уюму социалдык тармактарды дүңгүрөтүп атат. Тазабек Икрамовдор. НВД, прокуратура, ГКМБ тез арада чара көрүш керек. Коркконго кош көрүнөт дегенсип, Чоң Казат кыймылынын калыстыкты, адилеттүүлүктү талап кылган иш аракеттерине катуу чара көрүлүүсүн күч структуралардын жетекчилеринен талап кылган чакыруктары жаңырды. Ошол мезгилде Чоң Казат кыймылы оор акыбалга карабай күндөн күнгө күчөлө баштады. Өзгөчө пандемия учурунда элге жакындан жардам көрсөтүп, кадимкидей элдин таламын талашкан кубаттуу күчкө айланды. Чоң Казат кыймылы соттордун бүтүн Кыргызстан бут тоскон чечимдерине каршы чыгып,
аларга тилектештигин билдирген митингдерге дагы катыша башташты. Кыргызстан деген партияга иштеген сот бүтүн Кыргызстанга да бүгүн иштесин. Бүтүн Кыргызстанга да иштесин. Ошол мезгилде акыйкаттыкты, мыйзамдуулукту Сооронбай Жээнбековдун бийлигинен талап кылган мекенчил, реформа жана башка прогрессивдүү партияларда Сыймык Жакпекеев баштаган чоң казат кыймылын колдоп турушту. Ошондой эле жалпы элдик толкундоолор эми аябагандай зор күчкө айланды. Мына ушундай көтөрүлгөн элдик маанайды сезбеген президент Сооронбай Жээнбеков алсыз коррупцияга баткан кыргыз өкмөтү теңирден тескери иштерди кылып, элдин үнүн укпады. Андан ары Чоң Казат партиясы түптөлүп, шайлоо алдында элдин аң сезиминен, жүрөгүнөн түнөк таап, Сыймыкты алдыга коюп алып, парламенттик шайлоодо чоң жарышка аттанды. Эл тарабынан бул көрбөгөндөй колдоо таап, ал гана түгүл, каражат жагынан дагы жалпы элдин жардамын көрө баштады. Сыймык! 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 Кыргызстанда жалпы эл көтөрүлдү. Сыймык башында турган чоң казат кыймылы андан ары 7 дубанды төрө кыдырып, эл менен жолугушууда алардын батасын алды. Бүт кыргызстандыктар мурда болуп көрбөгөндөй ынтымакка келип, бийликке бул заманды жаңылоо талабын коюп жатышты. Чоң казатка биргесизби? Улуу Кыргызстанды түзөбүзбү? Сен тутыңар Чоң Казатка, Чоң Казат силерге турабыз. Эркекче юлда туруп беребиз. Эркекче каканча туруп беребиз. Элжут, болду мындайчы, шерменде делеге. Адилетсиздик büyük болсо, айтып эле коеюн, бүт турабызбы? Бишкектен жол алабызбы? Башка келеби? Эгерде мындай болсо, келге ош жерден 5 митингде чыгып туруп, 10 миң, 100 миң кишиден чыгып. Мен көп жерди кыдырдым. Деген кыргыздар эле дейт. Анткени чарчап калган элбиз. Элжүрт такыр каралбай калыптырсыңар. Бул бети жок бийлик. Ушул баарын чөнчөйттү да, мындай айтканда баарын бир шорду эл кылып койду му, бети жок бийлик. Буган элди, ыйлап айтайын. Буган элди талаада кандай калай? Алды талаада. Мына. Урматтуу достор, баш действительно сайдык. Государство коррумпированы, биринчиден аягына чейин коррумпированы. Элдин булар эл менен эсептешпей калды. Алдырып, сырткында бийин, кичинекей балдарга жооп бере албай калгандан көрө, мушташып өлөм мен андан көрө. Тура чечим кылабыз. Хотя бы попробуйте этип көрөлү. Туугандар, орунбайт. Вообще кезинде мындай. Мен деле силерди кулуңдардым. Патриот бириктенгенбиз. Биз деген өлкө үчүн, жер үчүн, эл үчүн керек болсо жанды берейин деген адамдарбыз. Ошентип катуу кетпегиле деп отуруп, эмне деген турмушка келдик. 30 жылдан бери алданып, куурап калдык. Мен силерге айтайын, бул бийлик, элин жакшы көрбөгөн бийлик. Анан элин карабай койду бул бийлик. Элин сүйгөн бийлик, элин сүйгөн падыша башкача болот.
Ал эми айгышкан теледебаттарда болсо Сыймык Жапыкеев элдин ишенимин сезип, Акбөкөн Таштанбековго окшогон коррупцияга аралашкан кандидаттардын сазайын берди. 22 миллион сом төлөбөй жүрбөйсүз, төлөп коймузчу байке. Жок. Эми ушундай 22 миллион өзү төлөбөй атып анан налогду монтебиз, тигинтебизден бүтө койгулачы ушул. Конкреттүү бир суроо бериңиз. Эмне чыгып атасыз эми? Кандай максат менен баратасыздар? Азыр утам деп ойлоп атасызбы? Же кандай деп атасыз? 200 заводду мына менчиктештирип алган баарын сыздаткан 22 миллион сом карыз. Анан эле ушулар эме атпайбы? Жандыраш атпайбы? Койгулачы айланай. Мен 1-2 минут сүйлөп кетейинчи. Мунун баары жөн эле сөз. Мунун деми, анан мунун эме болбойт. Бул эчтеке жөн эле бир. Булар ушуга эле келген да. Сиздер жогорку кеңеш деген чоң ошо жогорку кеңешке мондайлар күйгүзгөндөр бар да. Талапкер болуп барасыздар. Ушулар бүт жешкен, ушулардын баары эле кайра келди да. Азыр мо элге кайрылат элек. Мо эл билиш керек. Урматтуу Сыймык мырза, биз сизди сыйлайбыз. Сиз дагы биздин күйгөн үчүн келип атасыз. Май сотуп ляля тапаля, это все. Болбойт андай нерсе. Конкретно суроо берилечи. Мындай томуйуктан эмне кылабыз? Ким күнөөлүк болду? Ушу 1,5 миң кишини өлтүрдүк. Кечирим сураган жокпуз. Ушундай суроолор бербейсиңерби? Урматтуу мекендештер, мына силерге кайрылам. Биз чыныгы элдик партиябыз. Бир дагы арабызда чимкирик жок, бир дагы коррупционер жок, бир да бизнесменибиз жок. Бүт карапайым адамдар келип атабыз. Ушу карапайым адамдар өздөрү баннер жазып атат, өздөрү бүт баарын кылып атышат. Бүт баары жерде азыр көрүп атасыңар, бизди кандай тозуп атышат. Биз мынакай эмнеге келдим? Күйгөнү келдим. Эчтеке мун бар лапша, короче, бүт. Эчтеке болбойт бизде. Bir parlament gelip kum tördü sattı. İkinci parlament gelip yüzöngü kuştu sattı. Üçüncü parlament gelip karkıranı sattı. Dördüncü parlament gelip jerüydü sattı. Beşinci parlament gelip möngülördün barını sattı. Ушундайды токтотуш керек. Ушуларды айтышыбыз керек биз. Бир да баннер кое албай койдук. Бир дагы. Биз деген өзүбүз менен эле өзүбүз ат жалына казан асып келаткан партия бизбиз. Биринчи жолу историяда 5 миллион сомду эл чогултуп берди. Ким ишенбесе келсин, биз менен жүрсүн, анан көрөт. Биздин көрүүчүлөр ушундай суроо узатты. Сыймык мырза, сиз аябай эмоция калтырат экенсиз. Ушундай мүнөзүңүз менен кантип депутат боло аласыз дейт. Эми Макалео, Сексалуу дегендер депутат болуп жүрөт. Мындай айткандачы. Коалиция дегенде айта албагандар, ассамблея дегендер. Силерге обязательно эле бул мен эмоция алдырып атсам, ошо күйгөнүм менен айтып атам. Мен күйгөнүмүн. Уже бизге мындай красивый сүйлөп, анан мындай минтип сүйлөп, анан баарын уктатканы келген жокпуз биз. Бүт элди ойго толу деп жүрөбүз биз. Элди монтип отуруп алып, макроэкономика, микроэкономика деп минтип отуруп алып, ойготпойт элди деген. Ленин кантип ойготту эле? Тургула, ойгонгула. Эл журт баарыбызды алдап атат. Могул бийлик баарыбыздын каныбызды сорду. Бүт баарыбыздын эмгегибизди жеди. Тургула элдер деп атабыз. Ойгонгула. Анан эмне мен культураны кантип айтам андан ошо? Ушинткенде ойгонот. Тургула эл журт, бүт барыңар ойгонгула. Биз деген кул эмеспиз. Биз деген мо 300 көпөстүн кул эмеспиз. Булар эмне? Бүт бары ак үй, көк үй. А биз эмне? Москвада мосттун астында 4 ай жатабызбы? Ошентип жүрөбүз биз деген. Бизге эл ишенип атат, биз эл үчүн ушундай кам көрөт. Антип отуруп алып культураны кам көрбөйт. 30 жылда ушул эски саясатчылар өздөрүн гана ойлоду. 30 жылда 3 президент, 2 президентти куудук, 1 президентти камадык. Элин ойлогон азыр өкмөт жок, элин ойлогон жогорку кеңеш жок. Мына пандемия болду, бүт бары качып кетишти. 300 миң сомдон алып алып бүт бары качып кетти. Эми кайра ушундай келип отурушат бары. Көрүп атабыз, 30 жылда мына кумтөр турат. Кумтөр эмес, 10 кумтөр болсун. 100 эле киши байып алат. 10 кумтөр болсун. Африкада деген дагы эле минтип отурат, минтип эме чыгарып дагы эле бриллианттын үстүндө жүрүшөт. Бизди деген кул кылып салышты 30 жылда. Биз мисалы куздурабыз деп биз айтканбыз биринчи. Биз кухнядан чыгып биз айтканбыз. Ушул чоң казат деген это война, великая война против коррупции. Это великий поход, это великий подвиг будет, это великое счастье будет. Ал гана түгүл, чимкирик аталган парламентке бийликтин партияларын түзүп, элди сатып алуу жолу менен шайлооду мыйзамсыз өткөрүүгө даярданышты. Ошентип кыргыз эли күткөн 4 октябрь 2020 жылда келди. Тура. Бериндик мен жазып койсуңар маяна.
Ал эми шайлоо болсо, бийлик ойлоп тапкан форма 2, административдик ресурстарды колдонуу, массалыкташып келүү, добушту сатып алуу менен көз көрүнөө будамайлоо менен өттү. Кайрадан бийликтин тизмеси менен түзүлгөн биримдик Мекеним Кыргызстан партиялары жаңы парламентке 90 орунга ээ болуу менен келмей болду. Нааразы болгон жалпы элдик кыймыл Сыймык Жапыкеев баштаган чыныгы революциялык кырдаалды колуна алып, өткөн шайлоодун жыйынтыгын тааныбастыгын кыжырдануу менен билдиришти. Шайлоону тааныйбызбы? Tanımayız! Mönötsüz, erkinlik üçün, hakikatlık üçün, çındık üçün, eldin gelecek üçün, Kırgızistan'ın jeri üçün mitingdi başlayız. Şayloonun degen azırkı aytıp atkan jыйынтыктарын biz tanımayız. 5 октябрь күнү таңга маал Сыймык Жапыкеевдин үйүн спецназ түшкөн 2 автобус менен 40 кызматкерлери курчоого алып, чоң газаттын жаалданган балдарынан чоочуркап алып кете алышкан жок. Андан кийин Сыймык Жапыкеев элге кайрылуу жасады дагы Ак үйдү көздөй жанындагы балдары менен жөнөп кетти. Чоң газатчылар аянтка барып, элдик нааразылык митингин уюштуруп баштады. Кыл-кылдап чогулган эл Ак үйдөн Сооронбай Жээнбековдун бийликтен кетүүсүн талап кылып, кечки саат 8ге чейин мөөнөт беришти. Азыр ынтымакты көргөзүп, мусор, тамеки тигинде мындай таштабагыла. Такыр тарабагыла. Бүттү. Доказа калабыз. Түшүнүңөрбү? Бозуй тигебиз азыр. Бозуй бар. Эч ким бирден саясатчы лидерлер кетпейт. Доказабы? Доказа. Акыйкат шайлоо. Ал жерде мекенчил, мекен ынтымагы жана башка шайлоого нааразы болгон партиялардын дагы колдоочулары бирге жүрүштү. Ошол мезгилде бардык шайлоо жыйынтыгына нааразы болгон партиялардын лидерлери чогулуп, Ак үйдү алуу жөнүндө макулдашып кол алышты. Бирок Сыймык Жапыкеевден башкалары Ак үйдү алууда бир аз чоочуп, батынбай артка чегиништи. Бир кара Сыймык Жапыкеев жана аны колдогон калың эл чогуу чаран Ак үйдү көздөй бет алды. Көчөдө эски бийликтин укук коргоочулары жана күч түзүмдөрү элге каршы курал колдонушту. Ошентип, эл арасында жаракат алгандар, көзүнөн айрылгандар жана колу бутунан ажырагандар да болду. 10 күнүнүн бири ачыла элек Үмүт аттуу баатыр жигитибиз өмүрүнөн айрылды. Бул элдин кыжырына тийген бийлик жана күч түзүмдөрү менен болгон элдин кагылышуусу түнкү саат 3-төргө чейин уланды. Түнкү 2-3 чамасында эл коштогон нааразылык акциясынын катышуучулары тарабынан Ак үй алынды. Ошентип 30 жыл кыйноого чыдаган, коррупцияга кыжырданган калың эл жеңишке жетишти. Урматтуу эл журт, баарыңарга рахмат. Ушундай оор революция, элдик революция болгон эмес тарыхта биринчи жолу болду. Без мародерства. Кудай буйурса, эл деген биздин эл бир сутка уктабай, тамак ичпей, согуш кое алат экен да. В общем, эртең мененки таң аткы 5ке чейин согуштум да. Согуштук кыскасы. Өзүм согушуп жүрдүм, анткени өзүң период дебесең, өзүң ошо согушпасаң болбойт экен. Башыма арматура менен бирөө ата элеп эле артыман согуп кетти. Элме рахмат. Кыйын эле экенсиңер. Кудайым буйурса эми укмуш эл болобуз. Кудайым буйурса, только ишенич, жардам бергиле бизге. Рахмат. Кухня 9 чыгар дей берет элеңер го, ушул болчу.